Лондон BBC саламатсыздарбы? Элер алкчыны спорт жаңылыктар менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. Ирактын күчтөрү күрттөр кармаган Киркук шаарынын негизги бөлүктөрүн өз көзөмөлүнө алганын билдирди. Миңдеген адам шаардан качып чыгууда. Кыргызстан шайлоонун эртеси жеңүүчү азыркы президенттин ишин улантарын айтты. Жеңилген талапкер анын тарапташтары куугунтукка алынбашы керек дейт. Улуу жана Кичи Памирден этникалык кыргыздардын 6 үй бүлөсү Нарын шаарына жайгашты. Ирактык күрттөр Киркук шаарына кол салганыңар үчүн катуу жооп бересиңер деп Багдадка эскертүү берди. Ирак күчтөрү шаарды алып, күрттөр көзөмөлдөгөн аймактагы базалар жана мунай талааларын көздөй жылды. Күрттөр ушул кадамдан кооптонуп турган. Алар сентябрда көз каранды эместиги үчүн референдум өткөрүп, Багдад анын жыйынтыгын четке каккан. Жекшемби күнү эки тараптын сүйлөшүүсү жыйынтык берген жок. Америка кырдаалдын күчөп кетиши ислам мамлекети делген топ менен кармаштан алаксытат деп эскертти. BBC кабарчысы Ирак армиясы шаарга кирер алдында төмөнкү баяндамасын жөнөткөн. Жаңы коркунуч, балким жаңы согуш. Тоого курчалган күрт пешмерга күчтөрү эми Ирак армиясынын курчоосунда калды. Өкмөткө жан тарткан күчтөр Киркук шаарын көзөмөлгө алуу үчүн аскердик операциясын баштагандан кийин эки тараптын ортосунда артиллериялык аткылоолор болду. Ирактын өкмөт аскерлери бир нече талаштуу шаарларды күрт күчтөрүнөн өткөрүп алганын маалымдады. Ирактын армиясынын билдирүүсүнө ылайык, стратегиялык мааниге ээ болгон аскердик база, аэропорт, бир нече жол жана мунай кени көзөмөлгө алынды. Күрт президенти Масуд Барзанинин басма сөз катчысы Ирак күчтөрү күрттөргө каршы согуш баштады деп айыптады. Ирактын автоном Күрдистан аймагы көз карандысыздык боюнча референдум өткөргөнү борбордук өкмөт менен чыңалууга алып барды. Көп улуттуу Киркук шаарын эки тарап талашып келет. Ирактын армиясы өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтун чабуулунан Киркуктан чегинген. Ал эми пешмарга күчтөрү экстремисттик топко каршы натыйжалуу согуш жүргүзүп, аймакты 2014-жылдан бери көзөмөлдөп келет. Дүйнөлүк коомчулук болсо тынчсызданып турат. Дем алыш күндөрү Ирактын күчтөрү Киркукту көздөй жылды. Күрт аскерлери болсо калааны аягына чейин коргойбуз деп белгиледи. Биз тирүү кезибизде бул жерге эч ким кирбейт. Биринчи баарыбызды өлтүрүшү керек, дейт Мухаммед Садик. Кыргызстанда шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча СДПК партиясынын талапкери Сооронбай Жээнбеков 53%га жакын добушка ээ болду. Анын негизги аттандашы Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов 36%га жакын добуш алды. Шайлоочулардын 56%ы катышты. СДПК сүрөгөн Сооронбай Жээнбеков жеңиши үчүн биринчи кезекте президент Атамбаевге ыраазылыгын билдирди. Шайлоодо административдик ресурс колдонулушу, укук коргоо органдарынын кысым көрсөтүүлөрү жана добушту сатып алуу сыяктуу кемчиликтерге карабастан, бул чыныгы саясий аттандаштыкта өткөн шайлоо катары бааланууда. Ошондой эле Борбор Азияда биринчи жолу бийликтин тынч жол менен өткөрүлүшүн камсыздаган демократиялуу жараян болгону айтылууда. Электрондук үкөктөр жана биометрика маалыматы шайлоону таза өткөрүүгө өбөлгө болгонун байкоочулар бир ооздон белгилеп жатат. Алдын ала жыйынтыкка ылайык Жээнбеков жеңишке жетип, Атамбаевдин саясаттын улантарын дагы бир жолу ырастады. Ал эми экинчи орунда келген Бабанов жаңы президентти оппозициялык талапкерлерге иштегендерди куугунтукка албоого чакырды. Сиз көрүп жаткан BBC эмигөндүн башка кабарларынын тизмеги. Сомалинин борбору Могадишуда өткөн 6-күnkү жардырууда 276 кишинин каза тапканы белгилүү болду. Шаардын эл жыш жүргөн бөлүгүндөгү жардыруу мейманкана, кеңсе жана кафелерди талкалады. Өкмөт жардырууну Аль-Шабат тобунун согушкерлеринен көрүүдө. Аль-Шабат тобу 10 жыл илгери Сомалиде козголоң баштаган. Рохинджа качкындарын тарткан кайык Бангладешке сүзүп баратканда оодарылып, бери дегенде 10 киши каза тапты. Ондогон адамдын дайыны жок. Арасында балдар да бар. Рохинджалар Бирмадан кача баштагандан бери 20дан ашуун кеме жана кайык оодарылып, өлүм житимге себеп болду дейт Бангладеш расмийлери.
Филиппиндин коопсуздук кызматы өзүн ислам мамлекетинин жактоочусу деп жарыялаган топтун 2 жетекчиси өлтүрүлгөнүн билдирди. Филиппин аскерлери Марави штатында бир нече айдан бери козголоңчуларга каршы согушуп, 10 миңдеген жай тургун ал аймактан качып чыккан. Марави штаты ислам мамлекетин жактоого ант берген Мауте тобунун чордону. Испан өкмөтү Каталониянын жетекчиси өткөн жумада аймак көз каранды эместигин жарыялаганын аныктай албаганын билдирди. Жикчил аракеттер 4-чү күнгө чейин токтошу керек, болбосо аймакта тикелей башкаруу орнотулат, деди Мадрид. Бирок премьер-министрге жолдогон катында Каталон лидери Пучдемон сүйлөшүү жүргүзүүгө 2 ай мөөнөт сураган. Улуу жана Кичи Памирде жашаган этникалык кыргыздардын балдары жана 6 үй бүлөнү кыргыз өкмөтү Нарын шаарында жайгаштырды. Түнгө карабастан өткөн жума күнү Нарындагы борбордук аянтка боордошторун тосуп эл жыйылды. Бул чарага кабарчыбыз Руфат Эргешев да катышты. Нарын шаары Теңир Толуктар Памирлик боордошторун шаң салтанат менен тосолууда. Бул жака Памирлик кыргыздардын 33-ü келди. Көпчүлүгү өспүрүм балдар. Арасында кош бойлуу келин да бар. Ушул элге келгениңиздерге ыраазы болуңуздар. Сиздер бир нерсени билиңиздер, кыргыз эли сиздерди аябай күткөн. Мына өзүңүздөр да көрүп атасыздар. Оганстандагы кыргыздардын турмуш шарты оор, тамак ашы начар, медициналык тейлөө жок. Ошол себептүү өлүм житим көбөйүүдө. Учурда Памирликтер 800-ün айланасында гана калды деп расмийлер билдирүүдө. Жылыга жардамын берип, бизден кабар алып, миңдеген километр жол жүрүп, биздин балдарыбызга окутуп беребиз деп бизди алып келген şu кишилерге ыраазычылыгымды билдиремин. Балдарын окутуу максаты менен келген ооган кыргыздарын өкмөт алгач медициналык кароодон өткөрөт. Андан соң аларды Нарындын Куланак айылына жайгаштырат. Кесиптик лицейде атайын жатаканасынан орундуктар бөлүндү. Ошол орундуктарда адаптация болуш үчүн 1-2-3 ай ошол жерде чогуу болобуз. Андан кийинки пландаштырып баштайбыз. Памирлик кыргыздарды көчүрүп алуу маселеси көп жылдан бери эле көтөрүлүп келет. Кыргызстан биринчи жолу ооган өкмөтүнөн уруксат алып, балдарды окутуу тууралуу келишим менен Памирликтердин бир тобун өлкөгө алып келди. Руфат Эргешев, BBC, Нарын шаары. Окууга келдим муну. Эми спорт. Премьер-лигада кече түнү Саутгемптон 2 кесүүндө Ньюкасл менен тең чыкты. Кече башка оюнда 90 минут болду дегенде Уэйн Руни пенальти тээп Эвертон менен 1-1 болду. Рональд Кумандын командасы ошентип 8 оюнда 8 гол киргизип, Премьер-лиганын тизмесинде 16-орунда турат. Бүгүн Премьер-лигада травмасынан толук сакайган Лестер командасынын чабуулчусу Джейми Варди Вест Бром менен оюнга катышат. Премьер-лиганын мурунку чемпиондору жеңишке абдан зар. Менеджер Крейг Шекспир 6 оюндон жок дегенде бирин жеңүүнү көздөйт. Индонезиянын жогорку лигадагы дарбазачысы оюн учурунда командалашы менен кагылышып каза тапты. Чойрул Худа жекшембиде ооруканага жетер менен мерт кеткен. 38 жаштагы голкипер көкүрөккө жана эгине болгон соккудан жабыркаган деп айтылат Persela FC клубунун сайтында. Теннис. Шанхай Мастерс мелдешинде Роджер Федерер испаниялык Рафаэль Надальды жеңип, дүйнөлүк рейтингде ага жакындап калды. Надаль Федерерди эсинен чыгарбаганы менен 400дөн көп убайын алдырганына карабай, швейцариялык теннисчинин жыл соңуна дейин биринчи ракетка ойдон калуу мүмкүнчүлүгү бар. Жаңылыктар соңунда учкучтардын таймашы. Япониялык пилот Йошихиде Муроя өнөрүн көрсөтүп, АКШнын Индианаполис штатында өткөн 2017 жылкы Red Bull аба мелдешинде дүйнөлүк чемпион болду. Жыл сайын өткөн мелдеште летчиктер тоскоолдуктардан эң тез убакытта буйттап өтүшү керек. Муроянын сабырдуулугу командасына жеңиш алып келди. Данеле самурай учкучу экен. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, саламатта калыңыздар.